Ак Суу районундагы Жыргалаң айылы кышкы туризмди өз алдынча өнүктүргөн айыл катары белгилүү. Азыр бул айылга дүйнөнүн булуң бурчунан каттаган экстремал туристтер абдан көп. Кышкы кооз жаратылышы жана калың кары айылдын негизги бренди. Чет элдиктер менен катар ички туристтер, лыжа, сноуборд спортун сүйүүчүлөр дагы Жыргалаң тоолоруна келе башташты. Мы сейчас приехали сюда посмотреть на Джиргалан. Очень много наслыхано, что... Биз Жыргалаңды атайын көрөлү деп келдик. Буга чейин абдан көп уктук да. Караколдо, башка тоо лыжа базаларында көп эле болдук. Ал жерден тээп жүрөбүз. Бирок бизге азыр Жыргалаңдагы фрирайд абдан кызык болуп жатат. Бул багытта бир топ эле өнүгүүлөр бар экени байкалууда. Кар абдан көп экен. Ушул жагындагы баса белгилейин. Абдан кооз жаратылышын айтып жеткире албайсың. Таза абасы болсо өзгөчө таасир калтырууда. Очень красиво. Чистый воздух самое важное. С города прям приезжаешь, здесь даже дышится уже хорошо. Биз борттойбуз, Таскада. Шаардан келдик, Бишкектен. Каракол келебиз өзү негизи. Жыргалаңга да келип кетели деп келгенбиз. Жыргалаң аябай макташат. Аябай кары көп деп, трассалары необычный деп. Өзүнчө лыжа керек экен, өзүнчө доска керек экен. Опыт болбосо аябай кыйналат экенсиң. Ошол. Так абасы Жыргалаң өзү шаар аябай, поселок деп коет бул жакты. Городской типа. Өнүгүп келаткан жер экен. 18 эмеси бар экен, хостелы бар экен, отельдери. Бул жакта в основном только туристтер келет экен. Анан бул жер знаменитый бир итальянецтин гостиницасы бар экен. 5-6 жылдан бери иштейт экен уже. Вот ушундай жерлерди көрүп биз дагы суктанып кетип атабыз. Дагы кийинкисине уже организованно мындай команда болуп келели деп. Бул ратрактар 6 кишиден кем алышпайт экен. Минимум 6 киши болуш керек экен командаңар. Бул жерде 3 склон бар экен. 1, 2, 3 деп бөлүнөт экен. 3-үчүсү аябай эң тоонун чокусун чыгара түшөт. Чокусун чыккан жокпуз. Биринчи жагына чыгып келдик буюрса. Эми жакшы биринчи жолу келишибизге. Айылда быйыл жылдагыдан кар аз, 70 сантиметрден бир аз ашыгыраак. Былтыр бул убакта кардын калыңдыгы 1 метрден ашык болчу. Бирок февраль айы аяктагыча кар дагы көп жаашы мүмкүн. Айыл келген туристтерди тосуп, аларга кандай сервис көрсөтүүнү дагы жыл сайын жакшыртышууда. Негизи жылда ушул ноябрдын бир орто чендеринен баштап кышкы сезон ачылчу. Быйыл эми бир аз кар азыраак болуп, туристтер кечирээк келди, эми декабрлардан баштап келип атышат. Азыр жакында эле январдын 17-леринде 19-уна чейин соревнование өтүштү. Жанагы фрирайд боюнча тапталбаган кардын үстүнө тебе тургандар бар экен. Ошолор барып тоонун чокуна чыгып, ошол жерден тебишти. Соревнование болду. Эми дүйнө жүзүнүн ар кайсы жеринен келишти. Ошо тээп жыргап туристтер жыргап атышат. Кар болсо быйыл азыраак, бир 70 сантиметр бар болуш керек азыр. Жылда 1 метрден ашык жаачу. Анан быйыл азыраак, эми кыш деле бүт элек. Быйыл мына эми алдыда дагы февраль бар, январь бүт элек дагы жайыт да. Бизде обычно февральда дагы көп жайыт. Былтыр болсо ушу февралдын 20-ларында аябай көп кар жааган. Күрөп жетишпей калдык эле. Жолдор ачылбай. Азыр болсо дыбуу раз жакшы, бүт убагында ачып коет. Баягы борон болуп аткан күндөрү дагы чыгып жүрүшөт. Грейдерлери, анан жана тракторлору ошо тазалап турат. Аябай борон болуп атканда эле бир аз
жарым күн, бир күнгө, бир суткага жабылып калышы мүмкүн жол. А так жакшы иштеп атышат деп ойлойм. Бизге кардын көп жааганы жакшы да. Эмне дегенде бул жаратылышта ушундай эмеспи? Тоонун башына кар көп жаап, анан жазында ээрип, ылдый талааларга дагы агып барат. Бизге канча көп кар жаса, ошо суга да жакшы болот, түшүм жакшы болот. Ошо жаратылыш немеси ушундай экен. Анан бизге да негизи туристтерге да жакшы, жанагы фрирайд деп эме кылып коюшат экен, тапталбаган жерден тее тургандар, любительдер бар экен, кызыгып. Анан ошондой адреналин алат экен. Ошондо анан ошо кызыккандар көп экен, ушундай карды тебе туруп. Жашоо ушундай, эми айылда шахта иштейт. Алар азыр даярдоо иштерин жүргүзүп атышат. Наклонность болсо буюрса жайында жетишет го да, эме көмүргө жетишип, анан даярдоо иштерин жүргүзүшөт дагы. Ушул мал менен турабыз. Анан көпчүлүк биздин баягы жумушка жарай турган балдар, жигиттер өзү шахтада иштеп көнүп калган эмелер. Россияда Воркута, Бадайбоо деп ошол жака кетип атышат. Аякта акча жакшы төлөйт экен деп. Ошо барып келишет. 3 ай, 5 ай, 6 ай болуп жүрүшөт ошол жакта. Анан жайкысын келип, үйлөрүн оңдоп, ушундай жашоо ушундай болот. Жыргалаң айылы Үч Чокуу долбооруна киргени айыл элине өзгөчө дем берүүдө. Себеби айылга мейманканалар, ресторандар, этно шаарчылар, ошондой эле башка эс алуу зоналар камтылган комплекстүү инфраструктура курулат. Жыргалаңдан сырткары Ак Булак жана Бозучук айылдары кирип, планга ылайык бул жерлерде жалпы узундугу 200 чакырымды түзгөн лыжа трассалары курулат. Президент Садыр Жапаров Үч Чокуу долбоорун ишке ашыруу менен Кыргызстандын дүйнөлүк туристтик рыноктогу позициясын бекемдөөгө өбөлгө түзөөрүн белгилеген. Эжил Месбек, 7 канал, Ысык Көлөө болсо.